өсүмдүк 2020-жылдын эң белгилүү товары болду десек жаңылышпасак керек. Март-апрель айларында аны дүкөндөрдүн текчелеринен таппай издегендер көп болду. Буга байланыштуу баасы да асманга жетип, кийин кайра калыбына келди. Алдыда имбирдин пайдасы жана зыяны, ал тууралуу кызыктуу фактылар жана башка керектүү маалыматтарды биле аласыз. Ага чейин биздин каналга катталып, жакты баскычын басып коюңуз. Имбир көп жылдык тамыр сабактуу өсүмдүк. Анын бардык вегетативдүү органдарында өсүмдүктөрдүн өсүүгө байланыштуу функцияларды аткарган органдары: жалбырак, сабак жана тамыр. Ошондой эле уруктарында өзүнө гана таандык жыты болгон эфир майы бар. Имбирдин пайдасы. Имбирдин тамырында амин кычкылдары, фосфор тузу, кальций, магний, эфир майы, В1, В2, С витаминдери, микроэлементтер бар. Курамындагы фенол кошулмалары жана эфир майлары көңүл айланууну, талгак учурунда, операциядан, химиотерапиядан кийин сезгенүүнү басаңдатып, деңизде чайпалуу ооруларын алдын алат. Америкалык окумуштуулар кандын коюланып кетишинин жана уюп калышынын алдын алат дешет. Жүрөк приступун жана инсульттун алдын алууда жана кан тамырларды тазалоодо жардамы чоң. Холестериндин деңгээлин төмөндөтөт. Остеоартритти дарылоодо пайдаланылат. Кемирчектердин бузулушуна каршы туруп, муундардагы сезгенүүнү басаңдатып, сөөктөрдү бекемдейт. Иммунитетти чыңдайт. Организмдеги мите курттар менен күрөшөт. Сасык тумо, суук тийүү, шакый, баш оору, ич катуу сыяктуу ооруларга миңдин бири. Тукумсуздукка каршы да сунушталат. Имбирдин зыяны. Имбир көп кекирүүнү, зарына же ич өтүүнү чакырышы мүмкүн. Өтүндө ташы барларга, ашказан жарасы менен жабыркагандарга, операцияга даярданып жаткандарга, кош бойлууларга жана 2 жашка чыга элек наристелерге сунушталбайт. Өлчөмүнөн көп пайдаланса, терини кургатып, терини жана тамакты кычыштырышы, көрүүнү начарлатышы, жүрөктүн кагуу ритминин бузулушуна, уйкусуздукка алып келиши же көп уктоого мажбур кылуусу мүмкүн. Бир күндүк норма 4 грамм. Бул кургатылган түрүндө. Эгерде сиз шишип турсаңыз же артериалдык кан басымыңыз стабилдүү болбой турса, имбирди колдонууну токтотуп туруу керек. Ананда канды суюлтуучу дары ичип жаткандар бөтөнчө сак болуусу зарыл. Имбир тууралуу кызыктуу фактылар. Имбирдин мекени Түштүк Азия. Башында аны мүйүздүү тамыр, кийин пайдалуулугунан улам жашоонун тамыры деп да атап алышкан. Имбир байыртадан бери эле Индияда өстүрүлгөн. Азыркы кезде дүйнөнүн бардык тропикалык өлкөлөрүндө өстүрүлөт. Нигерия, Малайзия, Япония, Кытай, Батыш Индия, Бразилияда көп өндүрүлөт. Европага Марко Поло алып келген. Аны чуманын алдын алууда пайдалуу деп кеңири пайдаланышып, мындан улам баасы аябай көтөрүлгөн. Ошол кезде Англияда анын 450 граммы бир койдун баасына барабар болгон. Ашканада имбирдин жаңы казылган жана кургатылган тамыры кеңири пайдаланылат. Аны татымал катары ар кандай таттуу азыктарды, соустарды даярдоого кошушат. Эң пайдалуусу жаңы казылган тамыры. Имбирдин даамы аны тамакка кайсы учурда кошкондон көз каранды. Тамактын башында кошсоңуз жыты өтө буркурабайт, аягында кошсоңуз өзгөчө жыпар жыттуу тамак болот. Имбирден даярдалган татымал соустар күрүч жана эт азыктары менен жакшы айкалышат. Имбир ден соолукка жана сулуулукка пайдалуу. Буга чейин бир нече жыл мурун имбир тамырына көп деле маани берилчү эмес. Бирок анын тарыхы 2000 жыл мурун эле пайда болгон. Ал эми азыр болсо анын ден соолукка жана сулуулук үчүн көптөгөн пайдасы бар экендигин билгенден бери ага болгон суроо талап күчөгөндөй. Айрыкча кытайлыктар бул тамырды улуттук тамак аштарына колдонуп, атактуулугун арттырган. Имбирде кандай пайдалуу заттар бар? Имбир таттуу кычкыл даамданып, эфир майларындай жагымдуу жытка ээ. Мындай курамы менен имбир майларды эритүүчү касиетке ээ. Демек, имбирди колдонуп ашыкча салмактан арылууга болот. Мындан сырткары, имбирдин тамырынын курамында адам баласынын организмине пайдалуу витаминдер, органикалык майлуу кислоталар жана кичи элементтер бар. Ошондуктан кайсы бир ооруну таптакыр айыктырып жок кыла албаса да, жеңилдете турган мүмкүнчүлүгү бар. Имбир арыктоого жардам берет. Имбир ашыкча салмактан арылууга башка заттарга караганда салыштыргыс экенин буга чейин байыркы гректер билишкен. Имбир тамак сиңирүүнү жакшыртат, ачкачылыкты жоготот жана зат алмашууну калыбына келтирет.
Андыктан тамакка чейин 30-40 мүнөт мурун имбирдин маңызын ичип койсоңуз көпкө чейин ток жүрөсүз жана кандагы холестериндин деңгээлин калыбына түшүрүүгө шарт түзгөн болосуз. Организмди зыянсыз заттардан, шлактардан, уулардан жана токсиндерден тазалайт. Ошондуктан спирт ичимдиктеринен же козу карындан уулангандарга имбирдин майы абдан жакшы жардам берет. Заара бөлүп чыгарууну жөнгө салат, иммунитетти көтөрөт. Имбирден жашартуучу маска жасаса болот. Аталган маскага сөөмөйдүн учунда имбирдин тамыры, шпинат, 1 банандын жарымы жана 3 чай кашык бал керектелет. Имбирди, шпинатты майда көздүү кыргычтан өткөрүп, бананды кошуп, балды салып аралаштырасыз. Андан соң бетти таза жууп, масканы сүйкөйсүз. 20 мүнөттөн кийин жылуу суу менен жууп саласыз. Имбир ваннасы денеге пайдалуу. Бул үчүн ваннаны 40-50 ысыктыктагы суу менен толтуруп, имбир эфир майынан 5 тамчы кошуп коесуз. Андан кийин 30 мүнөт жатсаңыз болот. Мында имбирдин жардамы менен муундардын ооруганы жазылып, денеге жагымдуу абал пайда болуп, чарчоодон арыласыз.